Assalamu alaikum dostlar. Men meditsina ilимдердин кандидаты Үркүнбаев Шайлебек Дүшенович жетектеген Сеннемент клиникасынын рукаятчысы болом. Бүгүн сиздерге айта турган маселе адамдарга жиндин кире турган 3 себеби. Алардын биринчиси жин аламы дагы бизге окшош алам болгондуктан алар дагы күнөө иш жасап коет. Алардын адамдын ичине кириштик негизинен күнөө иш болуп эсептелет. Ошондой болсо дагы алар адамды жек көргөндүктөн адамдын ичине кирет. Анын жек көрүштүк, анын ибадатын жек көрүшү мүмкүн. Анын Аллага болгон сыйынгандыгын жек көрүштүгү мүмкүн. Адам ага жакпайт мындайча айтканда. Биз дагы адамдарды, кээ бир адамдарды ме жактырбайбыз. Анын кээ бирки мүнөзүнөн, кээ бирки характерлеринен жактырбайбыз. Жиндер дагы ошентип биринчиси эмне адамды жактырбай кирип алат. Экинчи маселе адамды жакшы көрүп, сүйүп кирет. Бул көбүрөөк биздин аялдарыбызга тиешелүү, кыздарга тиешелүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир нерсенин жашоонун тартибин үйрөтүп кеткен. Чечинсеңер бисмилла менен чечингиле деген. Ошондо жин шайтан менен адамдардын ортосунда ушундай бир парда тосулат, жин шайтан көрө албайт. Жин алам ушундай алам биз көрбөйбүз, бирок алар бизди көрүп турат. Бисмилласы жок чечинген болсок, ал сүйүп кирип алат. Эгер сүйүп кире турган болсо, ал адамды эмне кылат? Бактысыз кылат. Себеби ал өзүнүн сүйүп кирген адамды бергиси келбейт. Эркектерди жек көрдүрөт, жаман көрдүрөт. Ошондуктан ар дайым бисмилла менен чечинип, бардык ишти бисмилла менен баштай турган болсок, албетте жин шайтан бизден алыс болот. Үчүнчү белгиси, биз мусурлар жанагындай жерлерге ысык сууну чачканда, заара кылганда, жанагындай кирдин сууларын төккөндө, жаман нерселерди төккөндө, алар эмне ошол жерден тамактанып, ошол жерде жашагандыктан, ошол бисмилланы айтпагандыктан, ошол учурда дагы бизге жин кирип алыш ыктымалы бар. Ар бир шариаттын эрежелерине так даана көңүл бура турган болсок, биз албетте жин шайтандан алыс болобуз. Биздин сабатсыздыгыбыздан, динибиз менен жашабагандыктан, албетте бизге эмне жиндер зыян берет. Ага Аллах Таала Куранда айтат: "Силерге келген ар бир кыйынчылык, мусибат өзүңөрдүн күнөөңөрдүн себебинен" дейт. Биз күнөөнү бирөөлөрдөн издебейли. Күнөө албетте өзүбүздө. Ошондуктан бардыгыңыздардын жүрөктөрүңүзгө бекем таква, бул дин ахиретиңиздерге Аллах Таала жакшылыктарын эселеп жазган болсун. Аллах Таала жин шайтандын жамандыктарынан бардыгыңыздарды коргогон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.